Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу Ак Ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун колдоочу эл жакшылары. Амансыздарбы, арбаңыздар. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Мына бир күн өтүп, кайрадан сиздер менен эфир аркылуу амандашып турабыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Жалал Абадка салынган үйүбүздүн печкасы толук мына таң эртеле балдар келип толук бүтүрүп, азыр отту жагып мага тапшырып аткан учуру. Достор, мекендештер, мен 2 күндөн бери кайрылып атам. 2 күндүк кайрылуубузга Кудайга шүгүрлөр болсун. Кече күнү досубуз Кайрат Кумга деп 2000 сом жардамын. Бүгүн дагы шаардан дагы бир тууганыбыз комплекске жардам берип жүрчү бир тууганыбыз 2000 сом аманатын берип бериптир. Андан сырткары Сбербанк картабызга урматтуу мекендештер 8600 сом аманат элден келип түштү. Шүгүрлөр болсун. Урматтуу мекендештер, Аллах разы болсун. 2 күндүк жардамдын отчеттун кыскача берип атам. Мен айтар элем да, урматтуу достор, мекендештер, эфиримдин башында айтып кетейинчи. Жалаң эле Сбербанк картабызга көбүнчө жардамдар берип атат. А булар кайсыл жактан? Ошол эле мигрант болуп жүргөн, Россия жергесинде жүргөн биздин мекендештерибиз, жердештерибиз, бир боорлорубуз. А эмне үчүн биз Кыргызстандагы мекендештер кылсак болбойт, достор? Эл сом мен эфирге бөлүшүп атам. Ошол эле эл сомго единица катары деле 10 сомдон болсо да, 100 сомдон болсо да салып койсоңуздар болот эле. Эмнеге бизде бул жакта мүмкүнчүлүк жок эмес? Кудайга шүгүр, достор, мекендештер. Жалпы ушул Кыргызстандагы жердештер, мекендештер, мен баарыңыздарга кайрылып кетем. Мен улам кайрылып атканын себеби могул үйлөр кышка чейин бүтүп кетсин деп сиздерге кайрылып атам, терең кайрылып атам. Андыктан ар бир көрүүчү могул кайрылуу бир эле Россиядагы мекендештерге болуп атыптыр. Мага эмес экен деп кабыл албастан, Кыргызстанда деле Кудайга шүгүр бир туугандарыбыз бар. Ошолорго деле кайрылуум. Ошондуктан моундай жакшылык иштерге жалпыңыздарды, көңүлүңүздөрдү бургум келет. Устакелер отту жагып коюп мынакей сыртта тамашалап отурушат. Бүгүн усталар кызуу иш болуп атат. Машалла, бул жакта мынакей стяжкасы уже бүтүптүр, бир комнатасы. Стяжка толук, зал бөлмөсү бүтүптүр. Салам алейкум, устага. Кандайсыз? Джими брат. Джим ака деп коем да мен бул. Уже экинчи бөлмөнү башташтыр, мынакей. Экинчи бөлмө уже кадимкидей стяжкасы коюлуп атат. Көрдүңүздөрбү? Калыңдыгы мынакей сонун болуп стяжка коюлуп атат, мынакей. Бул стяжканын үстүнө фольга жылытуучу эмелер коюлат да, андан сырткары полдор кетет. Азыр ал бөлмөнү бүтөөр менен мына печка бөлмөнү жасашат. Печканы мына толугу менен бүтүптүр. Азыр бул шыбагы жок турат. Шыбагандан кийин сонун кырааты келишет. Мынакей көрүп атасыздар печканы. Бул печка кандай болуп калды, эмне болуп калды деп толук түшүнбөй жүрбөңүздөр. Бул шыбалат. Шыбак бүткөндөн кийин толук сиздерге түшүндүрүлөт. Азыр жаңы эле отту жагышты, мен видео тартаарымдан алдында эле жагышты отту. Мына эч кандай түтөбөстөн күйүп атат. От жакшы жылый баштады, уже тап бере баштады. Кадимкидей мынакей, машалла. Мен колум кадимкидей уже жылый баштады, тап бере баштады. Но буу чыгып аткан, бу бетине кум сеип коюптур. Кумдун буусу жогору чыгып атат. Мына ушундай, достор, мекендештер, сонун кырааты келишкен, жарашкан печка болду. Негизи бизде ушундай, Жалал Абадта көбүнчө эле ушундай эле печка курат. Анан көпчүлүк бул үйдө эмнеге парой отопление кылбады деп дагы көбү сурашы мүмкүн, уже дароо эле суроо бериши мүмкүн. Бардыгы бюджетке жараша болот. Бул жерде парой отопление кылыш үчүн кайрадан отопление жасаган усталар жасаш керек эле, көп каражат талап кылып калат. Азыр могул печка уже 2 бөлмөнү кадимкидей ысытат. Кышта ушул 2 бөлмөдө эле жашайт. Парой отоплениеби бир эле мына комнатага эле батарейка алып келип калат да. Наркы 2 бөлмө итак эле ошол печка менен ысыйт да, мисалы. Ошол печка менен үйдүн ичи ысыйт. Ошол жерге тамак ашын пышырат. Ошол жерде оокатын кылат, чайын кайнатат. Ушул жерде кадимкидей жашоо тиричилигин улантат. Анан бул комната дагы жылыйт, ысыйт. Мына бул комнатада уста кемде болуп турасызбы? Бул комнатада мындай духовка, мына бир эмес 2 катар духовка коюлуптур.
Мына ушул духовкалардан жылуулук чыгат. Көрдүңүздөрбү? Мына бул жөн эле кайнатат Кудай кааласа. Сонун болот. Мынакей балдар стяжка коюп ишти жасап атышат. Шүгүрлөр болсун. Бардыгы эң сонун. Мынакей талаада аба ырайы айланада сонун бардыгы иш катуу жүрүп атат. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, урматтуу эл жакшылары, мен сиздерге терең кайрылар элем да. Келиңиздер ушул үйдүн бүтүшүнө бардыгыбыз биргеликте себепкер болуп калайлы. Бардыгыбыз шашып калайлы. Бир эле жардам берүүчүлөрдү карабастан ар бирибиз ниет кылалы. Кыргызстандагылар деле мекендештер. Ар бирибиз ар жерде мисалы ашыкча ысырапкорчулукта эле жүрөбүз. Бирибиз кумарканада, бирибиз бильярдта, бирибиз башка жерде, бирибиз жана башка жерлерде күндөп түндөп эле бир нече баягындай ортого интереске арам ойлорду ойлоп анча-мынчабыз мисалы акчаларыбызды сайып жана башка кылып кыскасы эми ар бир өзүнүн деңгээли ошондой иштерге барып аткандар аз эмес, көп. Мына кече күнү устазыбыз Сазбакас ажы да айтты. Азыр өлкөдө мекенде акчасы барлар кумаркана салып атат депчи. Кумаркана салгандан кийин жаштардын ою, идеясы, жашоого көз карашы бардыгы өзгөрүп, бурулуп, ошол кумарканага каттагандар көп. Шаар жерлерине каттагандар көп. Шаарда ар кандай бир шариятыбыз жол бербеген жактарга барып аткандар көп. Мына ошолор, урматтуу достор, мекендештер. Албетте мен аша чаап сүйлөп кеткен болсом кечирим сурайм. Бирок моундай жумуштарга келип кызмат кыла албасак дагы, кызмат кылып аткандарга, үйдүн материалдарына, жана башкаларына колдон келишинче колдоп бериңиздер дейт элем. Кудай кааласа, бул иш биз жардам берсек, бербесек дагы бүтөт. Самат аке, салам алейкум. 1 мүнөткө карап койсоңуз кандай болот? Сиз жасаган печка жөнүндө бир интервью алып калбайм мен. Журналист болбосом дагы печкаңыздын маалыматын алып калайын. Бул бат эле бүткөн кандай печка болду? Кече эле баштаган печкаңыз бүгүн бүтүп калды. Бул кандай печка? Каердин печкасы деп айтылат? Эмне форма, кандай стиль, эмне деп айтылат? Азыр кыш келатат, баары кышка даярдык. Эмне деген печка болот? Негизи баардыгы эле ушундай үйгө печка салышат, а? Бул печканы эми оборот деп коет, оборотуна карап айтылабы эле? 3 оборот болду. Бул 3 оборот болду, а? Негизи 5 оборотко чейин кылгандар бар, а? Бар. Ал экөөнүн айырмасы эмне болуп калат ушунда? Анын эмеси чоңураак болот. Местасы чоңураак болот. Местасы чоң болот, плюс дагы эмнесинен айырма болот? Местасы эле чоң болбосо айырмасы бирдей эле. Isışı, жылышы, көмүр жеши кандай болот экономдугу? Экономдугу деле бирдей эле болот. Бирдей элеби? Ооба. Объему гана чоң болот, ошол гана. Могул печкаңыз канча көмүр жейт эми? Жүрүңүз печканын жанына туруп бир кыскача айтып берсеңиз. Бир күндө канча көмүр, канчача эле көмүр требуйт этет эми? Билбейм, ар жакканына карайт, каласа. Мисалы эми сиз башка жактарга деле худу ушундай печка куруп жүрөсүз да туурабы? Примерно бир түндө бир канча көмүр менен чыгат аны? Бир кап иштетсе болсо керек. Бир күнгө чыгабы? Суткасына бир кап. Суткасынабы? Бир кап көптүк кылбайбы? Эми аркылуу жагышына. Жагышына карайт, а? Ысышы жакшы. Ысышына, эмесине бардыгына жооп беребиз. Тамак пышышы, чай кайнашы. Бар, чайнек жок экен, чай кайнатып ичет элек азыр, а? Болпалар алды. Эрте эле бүтүп коюпсуздар го. Эрте келдиңизби? Канчада келдиңиз? Я. Эрте келдик эле. Эрте келип, башка жакта да иштериңиздер бар да. Самат аке, жамааттан Алла разы болсун, досторуңуздардан Алла разы болсун. Эл журттагы сиздердин досторуңуздарды көрүп, сонун бир дубаларын берип атышат. Ушундай балдардай, ушундай достордой болойлу деп, кээ бири ичинен сызып, бир күйүп аткандар бар, үлгү алып аткандар бар, иншалла. Жамаатыңызга, досторуңузга, жалпы шериктериңизге чоң рахмат аке. Алла разы болсун. Дагы бир жолу мен сизди эл менен бөлүшүп кетем. Урматтуу мекендештер, жердештер, айыл жергесинде жашоочулар, кышка даярдангыла, кышка камдангыла. Быйыл кыш суук болот деп атат. Светтер өчүрүлөт. Паровой жок, момундай печка менен чыгасыңар деп атат. Момундай Самат акенин кызматын пайдаланып калгыла, печкаларды жаңылап жасап оңдоп калгыла дейт элем. Андыктан Жалал Абаддагы, Оштогу, бияга Аксыга чейин печка жасатам деген бир туугандар болсо, жасатсаңыздар болот. Булар
Geçe жалгыз Айбетке чейин жаңгыз эле иштеди да, эгерде шериктери менен иштесе бир эле күндө печкаңызды куруп коюп кайра кайта бере турган эмеси бар окшойт. Ушундайбы Самат аке? Кылса болот. Бир күндө кылып бүтүрүп койсоңуз болот экен, жөн эле. Жакшы киришсеңиз, шериктериңиз болсо. Мына ушундай достор, ошон үчүн үйүңүздөрдө көп деле убакыт кармап жүрбөйт. Бир күндө эле печкаңызды бүтүрөт, отту жагат, чайды кайнатат, чайды өзүңүздөргө сонун кылып куюп берип ичирет дагы. Тыйыныңыздарды алат, кайра жолго чыгат кыскасы. Самат аке, сизге чоң рахмат, Алла разы болсун. Дагы бир жолу мен телефонуңузду эл менен бөлүшүп кетейин. Бул албетте реклама эмес, мен элдин ушундай үйүнө печкасы бүтпөй аткан элдин деле бир печкасы бүтүп калышына себепкер болуп калайын деп сизди бөлүшүп атам. Сизди мен реклама же башка кылып аткан жайым жок. Сизде ошончо клиенттериңиз деле толтура болуш керек. Телефон номериңизди айтып кетсеңиз канча эле? 76 менен 46 42 16. 776 менен 46 42 16. Бул WhatsApp'тагы бар, байланыштагы бар. Жанагы 3 очок деп коет, билесизби, сыртка, навеске. Ошондойлорду да саласыңар да. Анда салабыз. Филяк, самор, 3 очок бардыгын саласыңар. Үйдүн ичине печка да кыласыздар. Бул печкага паровойдун баягындай бошкасын кылып кетсе да болот да, ошону да кылса болобу? Болот. Ушунун да ичиндеги духовкасын алат, ушунун ичине котел салып койсо болду. Дальше улап кетсе болот. Эч кандай өзгөрүш болбойт. Ошону кылып кетсе. Паровой деле колдон келетпи, келбейтпи? Жок, сварочный иш жок. Сварочный жок, Мына Самат экөөбүз 5-6 жылдан бери ушул печка менен шуулданып, элдин печкаларын жана башкаларын кылып, кыскасы тирлигин кылып келген Самат экөөбүз. Ошол убактысынан пайдаланып, чыныгы муктажга моминтеп, акысыз печканы бүтүрүп берип кетип аткан чагы. Самат экөөбүзгө, үй бүлөсүнө Аллах разы болсун. Аллах таалам тапканына береке берсин. Жалпы мекендештер ушундай эл жакшыларына дуа кылып коюңуздар иншалла. Чоң рахмат. Кеңиз колдоо бериңиз. Алла разы болсун. Кудай кааласа биз дагы көп жолугушабыз, Алла разы болсун. Эми бир жакшы бир чай алып берейин, чай куюп берейин иншалла эми, Рахмат. Алла разы болсун. Мына ушундай достор. Калган иштерибиз Кудайга шүгүр, могул үйдөгү айнек маселелери, анан могул жерде башкы эшигибиз чечилип калган болсо уже бизде иш жеңилдейт. Анан основной потолок, полдор маселеси калып атат. Ушул потолок, полду бүтүрүп алсак калган уже жеңилдейт иш. Мына печка эртең шыбалат, усталар шыбагандан кийин мен сиздер менен дагы бөлүшөм. Шыбак бүткөндөн кийин сонун бөлүшөм кыскасы. Мынакей уже экинчи жумушубуз уже биякта болуп атат, стяжкасын куюп атат. Но стяжкага сеткамы не салып айтасыңар деп уже суроо беришиңиздер мүмкүн. Үйдүн ичи трамбовка болгон, засыпка болгон, бул жерге жүк чыкпайт. Сеткамык салуунун мындай айтканда кажети деле жок. Салып койсо деле жакшы болот. Ну салбаса деле болот. Азыр сыртта машина кире турган жерлерге деле анча жерде сетка салбайт. А бу жерде машина кирбейт, жөн эле адам басат. Мына калыңдыгын көрүп атасыздар. Бир топ эле кыйла калың, жакшы кыскасы. Жим акам келип калды. Секин төгө бериңиз, мынакей. Машалла. Акелерибиз дагы бир 3 күндүк эле убактысы калды. 3 күндө булар жумушун бүтүп Өзбекстанга кетиш керек. Ошон үчүн мен силерге кайра кайрылып атам. Булар кеткенге чейин, ишин бүткөнгө чейин мен кызмат акысын даярдашым керек болот, достор, мекендештер. Мына кумуш убакты стяжканы полностью баарын бүтүрүп ачкан ушулар. Жалпысынан бир 300 квадратка жакын шыбак стяжкасы болуп калды. Каражатын эсептегенибизде 150 сомдон примерно эсептесек 45 000 сом болот. Ошол 45 000ди мына бүгүн уже 12си, 12-чи, 13-чү, 14-тү булар кетет уже. Мына 3 күндүн ичинде мен ушул 45 000 сом каражат табышым керек. Кудайга шүгүр, мен азыр айтып кеттим, Сбербанк картабызга анан 2000 сомдон бир туганыбыз берди, 2000 сомду портер эмеге кумга деп берди. Азыр цемент да жетпейт экен, болгону 3 эле кап цемент калыптыр. Дагы 15 кап цемент алдырыш керек экен. Сыртка ажаткананын сыртын эмесин да салып калайлы деп атабыз, ал жакта стяжкасын. Анан үйдүн ичине анан сокол, фундаменттин соколу дагы шыбалып бүтө элек. Мына ушуларды кылып калайлы деп шашып аткан кезибиз. Достор, мекендештер, кайрылам. Келиңиздер, колдооңуздар, жардам бериңиздер, ушул иштин бүтүшүнө себепкер болуп калыңыздар. Усталарга уят болбостон, усталар татынакай узат олайлы. Мен бу печканы дагы бир ачайынчы. Охо, мынакей. Вот эшигин ачып деле коелу экен мынакей. Эч кандай түтүн жок. Көрүп атасыздар,
Sonun bu? Sonun albatta. Mınake. Otqanасы dagы эмеге жакын казанга. Тамак аш кайнайт жөн эле, бат пишат. Мына ушундай. Аллах разы болсун бул акелерибизден. Ушундай достор, мекендештер, жалпыңыздарга чоң рахмат. Ондай элдин кызматына жүргөн эл жакшыларын бөлүшпөй коюу өзү мүмкүн эмес да. Бөлүшпөй коюу өзү мүмкүн эмес. Албетте мындай эл жакшыларын бөлүшүш керек. Рахмат барыңыздарга, Аллах разы болсун. Мен сиздерге терең кайрылам. Дагы бир жолу кайрылам, дагы терең кайрам. Салам алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Терең кайрылам. Андыктан жардам бериңиздер. Мына могу атчан кетип аткан акелерибиз дагы достор менен, поколениялары менен жардам беришкен ушул жерге. Ушул айылдын жаштарына, жааматына, Москвада эмгектенип жүргөн биздин жердештерибизден да Алла разы болсун. Рахмат барыңыздарга. Аманчылыктарда көрүшкөнчө тынч болуңуздар. Дагы кеңири видео менен бөлүшөм. Буюрса алдыңкы видеолорду. Жардам берүү үчүн биздин Акниет Аманат коомдук фондунун Элсом, Сбербанк, WhatsApp байланыш номерлерин описанияга коем. Ошол жактан көрүп колдосоңуздар болот. Сунуш суроолор болсо деле байланышсаңыздар болот иншалла. Көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.